Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү өтүлө турган тема менен таанышалы. Темперамент, анын түрлөрү жана касиеттери. Планда биринчи, темперамент жөнүндө жалпы түшүнүк. Экинчи, темпераменттин негизги касиеттери. Үчүнчү, темпераменттин түрлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Адамдын психикасын мүнөздөгөн, жеке өзгөчөлүктөрүн белгилеген темперамент тууралуу билүүнү каалагандар аз эмес. Андыктан өмүрүбүздүн башынан аягына чейин физиологиялык түзүлүшүбүз жалпысынан өзгөрбөгөн сыяктуу эле биздин ген аркылуу берген натурабыз да сакталып калат. Эгерде тоо ордунан жылыптыр дегенди уксаңар, буга ишенгиле. Бирок адам мүнөзүн өзгөртүптүр десе ишенбегиле. Анткени адам өзүнүн жаратылган мүнөзүнө ылайык өмүр сүрөт. Темперамент сезимдердин күчүнө жараша болот. Ал терең же үстүртөн, өтүү ылдамдыгы, туруктуулугу же тез алмашуусуна карата билинет. Темпераменттин 4 түрү бар. Сиздин мүнөз кайсынысына кирерин билгиңиз келсе, төмөндө жооп табарсыз. Орус окумуштуусу Иван Павлов өзүнүн илимий изилдөөсүндө темпераменттин 4 түрүн аныктап чыккан. Адамга темперамент төрөлгөндөн баштап берилет жана ал өзгөрбөйт. Биздин заманга чейинки 5-кылымда Грецияда улуу окумуштуу Гиппократ жашаган. Алардын урпагында дарыгерлердин 17 мууну болгон. Тажрыйба байкоосунда ага адамдардын белгилүү болгон түрлөрүн сангвиник, холерик, меланхолик, флегматикалык мүнөздөмөлөрдү сүрөттөөгө жардам берди. Гиппократ 4 темперамент адамдын организминдеги суюктуктардын катышы менен салыштырган. Кан, лимфа, өт. Темперамент бул психикалык процесстердин агымын жана адамдын жүрүм-турумун, алардын күчүн, ылдамдыгын, пайда болушун, токтолушун жана өзгөрүшүн мүнөздөгөн касиеттердин жыйындысы. Темперамент деген сөз латын сөзүнөн алынган. Кыргызча которгондо бөлүктөрдүн тиешелүү катышы дегенди түшүндүрөт. Темперамент бул адамдын ишмердүүлүгүндөгү нерв системасынын чагылдырылышы же психикалык өзгөчөлүгү. Темпераменттин сапаты туаса болот. Бул ой жүгүртүү, сүйлөө ыкмаларында көрүнөт. Ушул эле темпераменттик мүнөздү биз координаталык ок сызыгына жайгаштырсак, холерик, меланхолик, флегматик, сангвиник. Меланхолик, флегматик булар туруктуу адамдар болот экен. Ал эми холерик, сангвиник булар сезгичтик адамдар болушат экен. Бул жерде экстраверт деген бар. Тышкы дүйнөгө багытталган, түз, ачык эмоционалдык көрүнүштөргө ээ, кыймылдарды жана тобокелдерди сүйгөн, объективдүүлүккө умтулган адамдар. Бул адамдардан этият болушубуз керек. Көбүнчө булар активдүү, ызычуу адамдар, компанияга жакын, шаңдуу, башкача айтканда, холерик, сангвиник мүнөзүндөгү адамдарга тийиштүү мүнөз. Ал эми интроверт деген өзүнүн ички дүйнөсүнүн кубулуштарына көбүрөөк кызыккан адамдар, чындыгында өздөрүнүн теорияларына жана
баалуулуктарына көбүрөөк кызыгышат. Адатта алар тышкы сигналдарга көбүрөөк сезимтал келишип, түстөрдү тааныйт, өтө жакшы угушат. Чалгындоо тесттеринде жакшы жыйынтык көрсөтүшөт. Эмоционалдуу жумушка болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Бирок козголуусу туруксуз, көңүл буруусу бир калыпта эмес, тааныш эмес чөйрөгө ар кандай шартка тез ыңгайлашып кетүүчү жөндөмдүүлүгү бар. Демилгелүү кыска убакытта коллективге аралашып кете алат. Бир түрдүү аракетте күндөлүк иштерди жактырбайт, иштин мазмунун терең түшүнүүгө аракет жасабайт, сөзү так, көп учурда жаңсоо менен катуу сүйлөйт жана шайыр. Ал эми холерик мүнөзүндөгү темперамент кыймыл аракети, чечимди тез кабыл алган, өзгөчөлөнгөн, көңүлү бат өзгөрүлүп турган, тырышчаак, каны кызуу, чыдамсыз адам. Кишилерге жасаган мамилеси бир жактуу, катаал, бирок чечкиндүү жана демилгелүү. Өзүн кармай албаган, экспериментчи болгон окуяны аз убакытта артына таштап, аны бат эле унутуп калган, кекчил эмес, таарынбаган мүнөзгө ээ. Флегматик, татаал абалдарда да өзүн токтоо алып жүрө алган, ишти ойлонуп ыраты менен жасаган, күтүүгө эрки жеткен, жоош, оор басырыктуу, куру сөздү көп сүйлөбөгөн, токтоо, эмоцияга берилбеген, баштаган ишин аягына чыгарган, жасаган жумушунда системалуулук көрүнгөн, кызыктуу, мамилеси туруктуу адамдар. Меланхолик, бат чарчаган, өзүнүн күчүнө ишене бербеген, тынсызданган, бирок абдан кылдат, кыраакы, тартынчаак келет. Жаңы шартта өзүн жоготуп коет. Күтүлбөгөн кырдаалга бат аралашып кете албаган адам. Таасирге тез берилбейт. Чөйрөгө өзүнө талапты катуу коюп, дайыма күмөндүү, өтө сезгич, таарынчаак, ошол эле учурда өтө элпек жана кылдат болгон адамдар. Мынакей студенттерим, силер адамга мүнөздүү 4 темпераменттик мүнөз менен таанышып алдыңар. Биз билген Лермонтов, Моцарт деген окумуштуу акын, ырчыларды, белгилүү адамдарды билебиз. Алар дагы өздөрү ушул темпераменттик мүнөзгө ээ адамдар. Белгилүү сангвиниктер сүрөттө көрүнүп турат. Белгилүү холериктер, белгилүү меланхоликтер, белгилүү флегматиктер. Мына ушинтип бүгүнкү темадан биз темперамент жөнүндө түшүнүктөрдү алдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.